Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Ден соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ак Тилек микрорайонунан сатыла турган таптаяр болгон 2 кабаттуу жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге азыр толук адресин түшүндүрүп берем. Западныйдан Ак Тилекти көздөй жолго чыгасыздар. Бул жакка Западныйдан Ак Тилекти көздөй бул жакка түз жүрүп келатканыңыздарда бул Ак Тилектин биринчи светофору. Жолдун сол тарабында болсо Престиж аталышындагы чоң баня жайгашкан. Бул Престиж банясын бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Мына ушунун жанында светофор бар. Ушул светофордон сиздер оң тарапка буруласыздар. Ал эми ушул эле главный жол менен түз кете турган болсоңуздар, Ак Тилектин круговой жайгашкан. Ал жакка өтпөйсүздөр. Мына ушул жерден сиздер оң тарапка бурулуп, ичкериге түз 100 метр жүрүп барсаңыздар, жолдун сол тарабында 35-чи көчө жайгашкан. Ошол 35-чи көчөгө кире бериңиздер, ошол жактан сиздерге толук маалымат беребиз. Так, мынакей достор, мен жанагы айткан мына ушул 35-чи көчөгө киресиздер дагы, бул жака бир 70 метр түз жүрүп келсеңиздер, ушул эле көчөнүн сол тарабында, тактап айтканда 43-чү даректе сатыла турган 2 кабаттуу таптаяр жер үй жайгашкан. Азыр сиздерге ушул сатыла турган жер үйдү тартып, көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Назар салыңыздар. Ушул жер үйдүн эси менин жанымда. Эже, бир аз артыраак туруп турасыз, камера түшүп калса. Кандайсыз эжеке? Саламатчылык жакшы. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Бардыгы жакшы, шүгүр. Жакшы. Биринчи көчөңүздөрдөн баштайлы. Үйүңүздөрдү сатка коюп атат экенсиздер. Көчөсү 35-чи көчө. Жакында асфальт төшөлөт экен, атайын тегизделип даярдалган экен. Ушуну дагы эске алыңыздар. Көчөлөр өтө кеңири. Тынч, спальный, элитный райондордун бири. Ак Тилекте эми бүт бардыгыңыздар эле билесиздер, шаардын чети. Эжеке, 2 кабаттуу жер үйүңүз экен. Жериңиз канча сотук? Жерим подвалы бар, 7 сотук. 7 сотук жериңиз бар экен да? Жакшы, 2 подвалы бар экен. Азыр сиздерге бүт бардыгын көргөзүп беребиз. Алгач үйдүн сыртынан баштайлы. Чек аралары мына ушул дарбазадан мына ушул забордун аягына чейин экен. Заборунда көрүп атасыздар, көк таштар менен жасалып, сонун болуп тосулган экен. Чоң барата дагы коюлган экен. Маршруткага 100 метр. Маршруткага 100 метр. Бул жака барсаңыздар эле ушул жерден 143-чү маршрутка өтөт. Жакшы. Жери 7 сотук деди. Эми Ак Тилекти билесиздер. Бардык шарттары бар. Суу, свет, газ, канализация, бүт бардык шарттары бар. Wi-Fi дагы бар. Ушуну да эске алыңыздар. Үйдүн алдын көрүп атасыздар. Асты брусчатка, оң тарапта гүлдөр төшөлгөн. Сол тарапта болсо киргениңиздерде эле мини огород, көчөттөр тигилген, газон. Бул жагы болсо сыртка жаткан экен, а? Канализациясы менен ажаткан, Канализациясы мененби? Ал жакта да бир ажаткана бар. Суу анча-мынча чыкпай калганда запасной. Жакшы, азыр кезек менен көргөзөбүз эжеке. Үйүңүз тууралуу маалымат берели. 2 кабаттуу жер үй 9 бөлмөдөн турат экен. Биринчи кабаты 5 бөлмө, биринчи кабат 4 бөлмө. Биринчи кабат 4 бөлмө, экинчи кабаты 5 бөлмө. 5 бөлмө. Бышы кыш менен тургузулган. Плюс подвалы бар. Сыртын көрүп атасыздар. Фасад болуп жакшы фасад жасалган. Суу түтүкчөлөрү орнотулган. Бул жакта фундаменттери да бийик, себеби подвал бар. Бул жагы болсо киребеш жак, ылдый жактары кафель болгон экен. Үйдүн узун турасы канча болот эжеке? 9-га 12 размери. 9-га 12. Жалпы аянтычы? 325 метр квадрат. 9-га 12. Жалпы аянты болсо 325 квадрат метр экен. Так, достор, эгерде кимиңиздер квартираңыздарды, жер үйүңүздөрдү сатам дей турган болсоңуздар, биздин канал сиздердин кызматыңыздарда. Сиздердин сатыла турган үйүңүздөрдү, квартираңыздарды тартып, YouTube, Instagram, TikTokко 3 жакка тартып чыгарып жарыялап беребиз. Бизде актив просмотрлар өтө жакшы. Үй алам дей турган адамдар, үйгө кызыккан адамдар, үй жок адамдар бүт бардыгы биздин каналды көрөт. Актив просмотр өтө жакшы. Андыктан реклама боюнча кеңири кайрыла берсеңиздер болот. Ош боюнча тартабыз. Ош, Жалал абад, Өзгөн, Кара Суу, Куршап, Ноокат бүт бардык жакка барабыз. Албетте эле платный. Баасы болсо 1,5 миң, 2 миң сомдон эле тартабыз, арзан баада. Андыктан кеңири кайрыла бериңиздер. Өтө сонун. Бул үйдүн салынганына канча болду эми эжеке? Жаңыдай эле көрүнөт го. Биз 2007 бүткөнбүз толук. Бир 15 жыл болуптур да? Ооба. Жакшы. Өтө сонун. Ак Тилектин өзү эле сонун, бул үй дагы сонун экен. Ушунда эске алыңыздар. Бул жактагы тепкич менен чыгып бара беребиз. Айнек терезелерин дагы көрүп атасыздар. Пластик. Киргениңиздерде эле бул жагы прихожка. Наркы тараптан дагы кирсеңиздер болот. Корого башка. Корого башка экен, эшик. Көчөгө башка эшик. Өтө сонун. Бул жака түз кире турган болсоңуздар, бул холл болуп калат.
Холу дагы өтө кеңири кенен. Экинчи кабатка чыгып кетсеңиздер болот. Бул жака каалаган бөлмөңүздөргө кирсеңиздер болот. Эжеке сразу эле бир суроо берип коеюн. Бул сатыла турган үйүңүздө шкаф, кухонный эмерек, дивандар турат. Калабы кетеби? Булар кетет. Кухонный гарнитурду таштайм. Кухняга кирип көрсөм. Жакшы. Эми ал жагын өзүңүздөр сүйлөшүп келишип алат экенсиздер, а? Келишебиз. Киргениңиздер деле газ, холодильник, бул жакта болсо кухонный эмеректер жайгашкан. Бул кухня жеңелерибиздин экинчи офиси, бүт бардык шарттары бар экен. Эмне калат, эмне кетет, эми өзүңүздөр ал жагын келип сүйлөшүп чечишип аласыздар. Мындайча айтканда даяр эле жер үй, келип эле жашай бересиздер. Эч жерин эчтеке кылыштын кереги жок. Бул жакта отоплениялары дагы бар экен. Бул жакта болсо экинчи бөлмөсү жайгашкан. Бул жак санузел экен, а? Ванна. Санузел, ванна, полудувалы кафель, стиралканын орду, раковина, күзгү, аристон, отопление, душевой кабина, бүт бардыгы бар. Бул ванна болду ошондо. Бул жак болсо өзүңүздөр көрүп атасыздар, конок бөлмөсү. Асты кандай болуп калат эжеке? Бул ламинатпы? Полу? Линолеум эле. Линолеум, а? Линолеум. Асты линолеум экен. Эң негизгиси ар бир бөлмөсүндө мына ушундай отоплениялар киргизилген экен. Үйдү кандай жолдор менен жылытасыздар эже? Ошондо бир маалымат берип койсоңуз. Көмүр менен эле жылытабыз. Кошуналарыбыздын көпчүлүгү газ киргизип алышкан. Эки жол менен экен да? Эки жол менен газ менен жылытсак да болот. Көмүр менен жылытса болот. Бул жакта кыргызча комната деп коебуз. Кыргызча. Биринчи этажда ошондой эки гостиный бар. Бири стол, бири ушундай зал. Конокторго арналган бөлмө экен, Конок бөлмөсү. Жакшы. Эң негизгиси мага холу жакты. Кээ бирки үйлөрдү билесиздер, киргениңиздерде тар болуп калат. Бул жак болсо кеңири кенен кысылбай олтуруп, каалаган бөлмөңүздөргө же болбосо мына ушул лестница аркылуу экинчи кабатка чыгасыздар. Лестницасы да бышык экен. Бул жакта кыч-кыч деген үндөр жок. Экинчи кабатында 5 бөлмө. Отопление киргизилген, ар бир бөлмөсүндө бар экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Сол тараптан баштай берели. Бул спальня экен, а? Чоң спальня. Охо. Кыздарыбыз келгенде жатат. Бул спальня өтө кеңирген экен. Жакшы, чоң спальня экен бул. Бул жак болсо мини спальня. Жок, кадимкидей эле чоң спальняга кирет бул деле. Бул деле спальня экен, жакшы. Айнек терезелери пластик. Бул жакта кандай? Бир бөлмө бар го? Ал жакта Көргөзүп коелу? ооба, кладовка. Кийим издебейбиз, ушул жака илебиз, жайык сезону. Охо. Кеңири экен айчы, а? Ооба, кеңири. Бул жак кладовка экен. Кладовка. Но терезеден Сулайман тоо көрүнөт. Сулайман тоо көрүнөбү бул жерден? Ооба. Бир көргөзүп коелу. Болду. Мынакей достор. Сулайман тоо көрүнөт экен бул жактан. Азыр биз сиздерге мына ушул ата-энелердин уктоочу бөлмөсүн көргөзүп бердик. Бул жак болсо дагы бир ванна, полудувалы кафель, унитаз, душевой кабина, аристон. Бул жакта болсо отоплениясы жайгашкан. Бул үйдү эки жол менен жылытат экен, газ жана ошондой эле көмүр аркылуу. Бияк детский спальня. Сиздердин үйүңүздөр мындай күнгөйбөт экен, эжеке? Күнгөйбөт, ооба. Мындай комнаталары жарык турат. Жарык болуп турат да. Сырыс жок. Өзүңүздөр ошондо 15 жыл жашапсыздар, а? 15 жыл жашадык. Анда дагы бир суроо берейин, эжеке. Бул жакта 90% көрүүчүлөр жазат да, ушундай сонун үй бар экен, элитный районда жайгашкан экен, неге сатып атат экен деп жазышат да. Жооп берип койсоңуз. Биз жолдошум экөөбүз эле кичинекей балабыз менен калдык. Бул үй чоң семья үчүн салынган эле, кыздарыбыз бөлүнүп кетишти. Ошого үйдү кичинетейлдеп сатып атабыз. Өзүңүздөргө ылайык болгон үй алайын деп атасыз, а? Ооба. Бул балкону. Балконда көргөзүп коелу, достор. Бул балкон экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Үйдүн алды тарабын карап калат. Бул жак болсо көчө тарап. Өтө сонун. Балкон болгондо жакшы. Чыгып чай пай ичип, сүйлөшүп, шамалда отурсаңыздар болот. Кир жаят. Кир жайса дагы болот, эң туура. Жакшы. Эми кыздар, аял кишилер өздөрүнүн ишин өтө жакшы билет. Мынакей. Бурчта намаз окулат. Бул жага? Ооба. Жакшы. Же кийим үтүктөсө дагы болот экен, а? Гладильный.
местосы бар ушул жерде. Жакшы, керектүү экен өтө лестницадан чыкканда эле. Мынакей достор, биз сиздерге 2 кабаттуу жер үйүн толук маалымат алып көргөзүп видео обзор кылып бердик. Ушул эле лестница менен үйдүн алдына чыга беребиз. Так, мынакей достор, жанагы 2 кабаттуу жер үйдүн алдына дагы чыктык. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул жакта мини газону, көчөттөрү, сыртка жатканасы, канализациясы менен жайгашкан. Үйдүн алдын көрүп атасыздар, кеңири, бул жака бир 2-3 машина кеңири батат экен. Асты бурчатка болгон. Жүрүңүздөр, сиздерге огород тарабында көргөзүп берели. Мына ушул жак аркылуу сиздер подвалга кирип кетесиздер. Подвалы канча бөлмө же? 2 чоң подвалы бар. Муну мен мурун швейный цех кылып иштетип жүргөм. Азыркы убакта токтотулуп турат. Бул жерде дагы бир ишкана кылып иштетсе болот. Кенен топкасы ушул подвалдан жагылат. Мына ушул жерде от жагаса? Ооба, кышта ушул жерден от жагабыз. Жакшы. Мынакей достор, подвалы дагы өтө кеңири экен. Бир ишкана кылып дагы иштетсеңиздер болот. Бул жак көмүркана. Көмүрдү ушул жерге сактайбыз. Жакшы. Ушул жер көмүркана экен. Бул жакта түз жүрө турган болсоңуздар огороду, бул жакта оң тарапта сырткы тапчаны жайгашкан. Бүт бардыгы калат. Сон көрүнөт экен эже мына жерденчи. Көчөттөр тигилген экен, өрүктөр, кокон гилястар мөмө берип чоңоюп калыптыр. Ооба. Ушул жерден деле жакшы бизнес кылсаң болот, кокон гилястан. Мына жагы сону көрүнөт экен эже. Жашыл болуп. Жакшы. Тандыр бар. Азыр эжеке, жүрүңүз. Мына подвалындагы көргөзүп коелу. 2 подвал. Кожоюнун подвалы. Типа устакана. Ооба. Жакшы. 2 подвал экен, подвалдарында көрүп атасыздар, өтө кеңири экен. Үйдүн артындагы көргөзүп коелу, бул жакта 1 метр аралык бар экен. Ушундай эске алыңыздар, керектүү буюмуңуздарды коюп койсоңуздар дагы болот. Көчөттөрүн дагы көрүп атасыздар, өрүктөр, кокон-киляштар чоңоюп, кадимкидей мөмө берип калган. Бул жакта болсо 3 очок, кеңири той топур өткөрө бересиздер. Өтө сонун. 3 очоктон кийин баня жайгашкан. Бул жак баня, Баня карагайдан. Жакшы. Банялар өтө сонун Ичинде экен. парилкасы. Бул жерден от жагат экенсиз. От жагабыз. Бул жерде аристон экен. Сыртка чыкпай эле уже жуунатып эле көмүр салып коебуз. Бүт бардыгы ичинде дең, Бардыгы ичинде. Раздевалкасы мына бурч. Мынакей достор, парилкасы дагы жакшы экен, кеңири экен. Соснадан. Бул жагы раздевалка. Ооба. Эже, бул баня кандай? Парилкасы жакшы эле иштейби? Сонун иштейт, жаксы эле иштейт. Жаксы эле иштейт, Ооба. Сонун. Бул жагында болсо, Отункана деп коебуз. бир көргөзүп коелу. Бул жер өзүнчө эле бош комната, биз ошо отун эле сактап жүрөбүз. Башка нерсеге дагы ойлонуштуруп кызмат кылдырса болот ушу комнатаны. Эми өзүңүздөр кийин чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ишти кыла бересиз. Бул жак кандай? Бул жак жер туалет. Канализация жок, запасной. Баягы ремонтко сууну өчүрүп коет го. Ошого ушундай жасап койгонбуз. Запасной, Ооба. Жакшы. Эң негизгиси мага мына огороду жакты. Үй десеңиз үй бар экен, огород десеңиз огород бар экен, көчөт десеңиз көчөт бар экен. Бардык шарттар бар экен. Жүрүңүздөр. Бул жакта тандыр дагы бар экен, Ооба, тандырга бош убактыбызда нан жаап алабыз. Айылды сагынганда нан жаап Айылдын нанын, тандыр нанды сагынганда нан жаап алабыз. Жакшы. Өтө сонун экен. Тынч дагы район, эжеке? Ооба, бардыгын 6 сотук, мындан нары ушу 7-чи соту уланып кеткен. Мен дагы Актилекте жашайм, эже, бизде 5 сотук да. Сиздерки 7 сотук экен, жакшы экен анда. Кеңири экен. Жакшы. Өзүн табитинде кылып дагы башкача жасап алат алган катар. Дагы бир суроо берейин, эжеке. Бул жерде 15 жыл жашадым деп атасыз, коңшулар кандай адамдар? Кудайга шүгүр. Бардыгы жакшы адамдар. Жакшы эле адамдар, интеллигент адамдар. Эми баасын айтың, эжеке, анда. Баасын канча деп атасыз? $155,000 дейбиз. Кардар менен келишип калсак, бир аз дагы түшүп беребиз. $155,000. Кеми болот, Кеми болот. Вариант жолдору эжеке, шаарда? Вариант жолдору Бишкектен же ушу Ош шаарынан 2 комната үй болсо, доплата кылса болот.
Жакшы, өтө сонунан да. Болуптур эжеке, ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, а? Рахмат, ишиңиз илгери болсун. Рахмат. Мынакей достор, биз сиздерге 9 бөлмөдөн турган, дап-даяр болгон 2 кабаттуу жер үйдү тартып, көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бердик. Өтө сонун экен. Түшкө кирет мындай үйлөр. Андыктан кимиңиздерге жаккан болсо, кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, үй ээсинин номери экранда камтылган. Чалып сүйлөшөсүздөр, ушул жер үйгө келип толук маалымат алып кетесиздер. Баасы $155,000 деди. Эми албетте эле айткан баасына сатпайт. Бул жакта кыргызчылык кылып, рыбына жараша жакшы эле түшүрүп беребиз дейт. Андыктан келип сүйлөшүп баалашасыздар. Вариант жолдору дагы бар. Кимиңиздердин Бишкекте үйүңүздөр болсо, алмашсаңыздар болот экен доплата кылып. Ошто деле. Же болбосо Ошто квартираңыз болсо, квартираны берип, үстүнө доплата кылып, ушул үйдү алсаңыздар болот. Барыңыздарга ийгилик, ушундай сонун үйдү колдон чарбаңыздар. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Барыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.